адамда ар кандай гормондар бар. Эндорфин, дофамин деген гормондар бар. Булар бакыттын гормону деп коюшат. Дофамин, мисалы үчүн дофамин гормону бул бакыттын гормону деп айтышат. Чынында бул бакыттын гормону эмес экен, бул ырахаттын каалоонун гормону экен. Чынында сизге бул бакыт алып келбейт экен, бирок сизге ырахат алып келүү жөнүндө убада берет экен. Убаданын гормону экен да, бул предвкушение деп коет. Сиз ошол даамды тата элексиз, бирок уже даамды таттуу болушун ойлоп жегиңиз келет. Кээде ошол шоколадты мисалы үчүн таттуу жакшы көрсөңүз жегенде ошончолук ырахат бербеши мүмкүн. Бирок ошону жегенге чейинки кызыгуу аябай катуу болот. Анан жегенде мындай эле болуп калышы мүмкүн, же орточо эле шоколад болот. Менде ушундай сезим болот. Жегим келет аябай, бирок мындай орточо эле жегендей болом шоколадтычы. Бул бакыт бербейт, бирок убада берет экен да. Ошол себептен биз ушул таттууну жегибиз келет экен. Бул азгырык бакыт экен, жалган бакыт экен да. Анан акырында ошону жеп алгандан кийин өзгөчө арыкташ керек болсо, же таттуудан баш тартышыбыз керек болсо, биз жеп алабыз да, акыр аягында ушуну жеп алдым деп өзүбүздү уруша баштайбыз, өзүгө өзүбүз нааразы боло баштайбыз, анан стресс, кайгырууга алып келет экен. Жана биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбей калат экенбиз дагы. Биздин эрктүүлүк түшө баштайт экен. Ошол жерде эмне кылса болот? Азыр биз сабакта көрүп кетебиз. Анан адамдар ушундай түзүлүптөр, эксперимент жасаптыр, окумуштуулар. Адамдар дайым ушундай экен, сыйлык алуу мөөнөтү узарган сайын адамдардын кылгысы келбей калат экен, баалабай калат экен да, ал нерсеничи. Мисалы үчүн айтышыптыр, мына сизге азыр $50 беребиз, бирок сиз ошону чыдап 2 жума иштетпей турсаңыз, биз сизге дагы счетуңузга $200 таштайбыз сизе. Көпчүлүгү чыдабастан $50 иштетип салышыптыр. Мына ошол себептен ушундай натыйжага келиптир. Сыйлык алуу мөөнөтү узарган сайын кылгыбыз келбей калат, баалабай калат экенбиз ошол сыйлыкты. Ошол себептен мына көпчүлүк адамдар директор болуш керек, группа түзүп айлыкка чыгыш керек. Эртең 70.000ге чыгасың, азыр 15.000ге иштеп жүрө бербей десе, жарым ай, 2 жума же 1 жума иштеп анан таштап койгондор ошол себептен болот экен. Анткени аларга сыйлык алуу мөөнөтү узарып кетип атат. Ошол себептен алар баалабай калат экен. Анан кийин эртең мен баалабай калдым дебейт, ар кандай шылтоолор айтат, бул өтө кыйын экен, көзүм жетпей атат, бул жерде адамдар мындай экен, тигиндей экен, бизде менталитет туура келбейт экен деп башка бирлөргө шылтайт. Чынында алар өзүнүн мээсинин түзүлүшүн билбейт. Ошол себептен ушундай нерселерди айтат экен. Ошол себептен ушуну билип туруп биз мүмкүн болсо сыйлыкты тезирээк берүүгө аракет кылыш керек экен. Кичинекей сыйлыктарды өзүбүзгө жасап турушубуз керек экен, ишке жараша. Кыйыныраак иш болсо, жакшыраак сыйлык. Мисалы үчүн пицца берсеңиз болот, шоколад берсеңиз болот. Мисалы үчүн айталы бүгүн же 1 жума ичи сиз айталы 1000 кишиге сообщение жөнөтүп чыктыңыз, ошого сиз сыйлык алып берсеңиз болот экен өзүңүзгө. Ошондо сиз ошого жетүү үчүн дагы жасайсыңыз келе баштайт экен. Эгерде сиз арыкташыңыз керек болот, анда албетте сиз пицца, шоколадтарды бере албайсыз, анда сиз курма, пиццанын ордуна курма берсеңиз болот. Мисалы үчүн мен туура тамактануу жасаган үчүн мен курма жейм деп туруп курма жей баштасаңыз, чындап ырахат ала баштайсыз. Мен таттуу жана шоколад, макалат, конфеттер жеп койгондо ушунчалык сонун ырахат ала баштадым курмалардан. Жаман сонун ырахат деп. Мындай караганда ушу конфет берген ырахатты берет, мен эмнеге ушу конфетти жешим керек? Пайдасыз, зыян. Эртең сахар кылчу, ооруларга алып келчү нерсени жешим керек. Бул жерде өтө пайдалуу, ичинде көптөгөн витаминдери бар, йод бар. Ушул нерсени жебестен ошону жеп атам деп өзүмө таң калчу элем да. Бирок анан ошого ыраазы болчу элем. Кийин анан салмак таштай баштадым. Адаттарды өзгөрткөндө байкадыңыз, Ошол себептен өзүбүзгө биз дайым сыйлык бериш керек экен. Же болбосо социалдык тармакта мисалы үчүн ушуну кылганым үчүн мен жарым саат ойноп отурам. Же ойун ойнойм десеңиз болот экен, Башында өзүңүздү иштетип ошону адат кылып алгыча. Сыйлык алуу мөөнөтү узарган сайын кылгыбыз келбей калат деп атабыз, баалабай калабыз. Ишти баштап алганда улап кетиш оңой болот. Баштоо кыйын экен негизинен. Ошо баштоодо оңойлотуп алсак да, бул сонун жолдордун бири экен. Эң сонун ыкмалардын бири мына жазуучулар ыкмасы. 10 эле мүнөт жасайм, анан токтотом. Жазуучулар көбүнчө жазгысы келбегенде илхам деп коет, мына вдохновение келгиче жазуучулар кыйналат. Акындар, жазуучулар, мен ыр чыгарчумун, ыр чыгарганда да ошондой эле. Баштап алсаң эле кетет, баштап алганча жаман кыйын. Ошондо эмне кылыш керек экен? Мен бул ыкманы мурун билбейт элем, мурун билсем колдонот элем. 10 эле мүнөт жасайм, анан токтотом деп өзүбүзгө сөз бериш керек экен да. Бирок 10 мүнөттө ал жазуучу жаза баштагандан кийин өзүн токтотуш кыйын болуп калат экен. Вдохновение келе баштайт экен. Менде да дал ошондой болчу эле, баштап алгандан кийин келе баштайт эле да. Ар кандай варианттар, ар кандай сөздөр. Баштап алгандан кийин токтотуу оңой болбой калат. Ошол себептен эптеп баштабыз керек экен. Баштап алгандан кийин разгон ала баштайбыз, ошол ишке кызыгып кетебиз, кийин токтотпой жасай берсек болот экен да. Ушинтип өзүбүздү эптеп баштап алсак болот экен. Азыр эптеп эле бир 3 мүнөт жасап койсом, анан таштап коем. Дейкенбиз 5 мүнөт. Мүмкүн болсо бир аз 10 мүнөткө жакын мөөнөт айтыңыз, анткени 10 мүнөт ичи сиз раскачка алып, разгон алып алган болосуз, сизди токтотуш кыйын болуп калат. Ошол себептен 10 мүнөткө жакын мүнөттөрдү айтсаңыз болот экен. Мында бул жерде принцип бар, съешьте слона по кусочкам деген бар. Эсиңизде болсо, биз кыялдарды орундатуу сабагында айтканбыз. Пилди мисалы үчүн бир отуруп жейин десеңиз жей албайсыз, ашказаныңызга батпайт, көңүлүңүз айланып чыгылып каласыз,
Бирок пилди сиз күндө азастан жесеңиз, бир жумада же айталы бир айда ошо пилдин этин жеп бүткөн болосуз да. Мына ошондой эле чоң иштерди ушинтип бөлүп алып, анан өзүңүзгө тапшырма берсеңиз оңой баштайт экенсиз. Ал эми эгерде сиз бир айда 1000 кишиге жөнөтөм деп туруп ошону ориентир кылып туруп баштайм десеңиз, анда баштагыңыз келбей калат. Ал эми бир айда 1000 кишиге жөнөтүш үчүн мен 30га бөлсөм, биринчи 10го бөлсөм, бул мисалы үчүн 100 болот, 100ду 3кө бөлсөм 30. Демек, мен күнүнө 30дан кишиге жөнөтсөм, бир айда 900 кишиге жөнөтөт экенмин. Ошондо 30 эмес 40 деп коелу эле. 35-40 сообщение жөнөтсөм мен бир күндө, бул бир айда 1000 кишиге жөнөткөн болот экен. 35-40 кишиге жөнөтүү бул бир күндө кыйын эмес, 3 аккаунттан ар биринен 10-15тен жөнөтсөм, мен же 4 аккаунт дейли. Ошондо мен бир күндө 30-40 кишиге сообщение жөнөтө алам. Муну сиз мында караганда 10-15 мүнөттө эле жөнөтүп бүткөн болосуз. Мына ушинтип бөлүп алып туруп кылсаңыз болот экен. 3 эле адамга телефон чалам, анан токтотом десеңиз болот. 3 эле адамга сообщение жөнөтүп коем. 10 эле адамга кечиресиз. 2 эле адамды бизнеске чакырып коем. 2 эле адамга бизнес жөнүндө презентация кылам. 20 секунд эле сүйлөп коем камерага. Бир эле видео жасап койсом болду деп өзүңүздү ушинтип уговор кылып алдасаңыз болот экен да. Жазып койсом эле жаш баланы алдагандай өзүңүздүн да мээңизди алдасаңыз болот экен. Жазып койсом эле болду, телефон чалып отурбайм деп. Мисалы үчүн WhatsApp'тан жазыш керек болсо, жооп бериш керек болсо, адамды кызыктырыш керек болсо. Өзүмдү тааныштырып эле койсом болду. Өзүңүздү тааныштырып коюш оңой эле туурабы? Ал менен таанышып, өзүңүздү тааныштырып коюш. Болду, бул оңой эле нерсе. Ага бизнес жөнүндө айтып отурбайм. Бизнеске мен азыр видеону жөнөтөрөм, видеону көрөсүз деп. Алгач ушудан баштасаңыз болот. Мына мисалы үчүн мен коңшуларга чыгып, каталог таратыш боюнча адамдарды үйрөтөт элем, өзүм да кылчумун. Эмне дейт элем? Мен оңой жасайт элем, ошон үчүн адамдарга айтат элем, сен азыр мен сөздү баштайм, сен болгону каталог сунуш кыласың дейт элем. Мына шу каталогду көрүп, анан кийин көргөндө суроолоруңуз болсо, мага айтсаңыз болот. Же болбосо менде мына стикерлер бар, ушу стикерге жазып койсоңуз болот деп. Ушуну гана айтасың дейт элем. Ушуну гана айтасың дегенче адамдар айтат эле. Анан көнө баштагандан кийин эми сен номерин жазып тааныша баштайсың. Мен сүйлөп бергенден кийин. Дегенде макул болушат эле. Анан акырындык менен эми сен сөз баштайсың, мен улап кетем дейт эле. Алар сөз баштагандан кийин мен кичине сүйлөбөй турсам, өзү до конца айта баштайт эле. Сен угөр мээңизине сиңип калат эле. Анан кийин өзү жалгыз жасаганга даяр болуп калат эле. Мен жанында туруп турам, сен сөздү баштайсың, сен айтасың десем, жок мен кыла албайм дейт эле. Анан кийин мен унчукпай тура берсем, ал баштайт эле. Жок. Ушинтип акырындык менен өзүңүздү акырындык менен аралаштырсаңыз болот экен да. 10 эле мүнөт жасайм, анан токтотом. 10 эле мүнөт жасайм, калганын бул жасайт десеңиз, ушинтип акырындык менен аралаша баштайт экенсиз. Адамдарды адаттар башкарат. Мына мисалы үчүн тиш чууу, биздин мээ ушундай түзүлүптөр, адатка айлангандан кийин автоматтык түрдө жасай баштайт экен. Автоматтык түрдө бизге жасоо оңой болуп калат экен да. Бул кыйын иш эле да, ушу жасабай эле коеюнчу, жасабай эле койсом боло берет го деген нерсе бара-бара көнүп алгандан кийин андай программа, андай суроо ойлор чыкпай калат экен. Бирок көнүп алгача чыга берет экен. Тиш жууш деле, душту деле мисалы үчүн айталы, бир жумада бир эле жолу кабыл алып көнүп алган болсоңуз, сиз бир жумада бир кабыл алган сиз үчүн нормалдуу болот. Адан тез кабыл ала баштасаңыз, көптөгөн суроолор пайда болот, Бирок адат болгондон кийин ал дагы сиз үчүн нормалдуу болуп калат. Бир жумада 2 жолу же 3 жолу душка түшүү бул нормалдуу болуп калат экен. Вино ичүү, пиво ичүү, самса жөө, арыктайм дегендер үчүн чылым чегүү, мунун баары адаттар. Бир убакта биз кичинеден жегенбиз. Мен эсимде, пивону жаңы ичкенде бул ачуу ичимдик болуп сезилген. Кийинки азастан ичип отуруп бул сонун ичимдик болуп калды. Муздак түрүндө суудан да сонун ичимдик болуп калды, барып. Мына адаттар башкарат деген ушул экен. Барып адаттар мени башкара баштады. Мен үчүн пиво сонун ичимдик болуп, ачуу ичимдиктен сонун ичимдик айланды. Самса жеген, мен бир убакта самса жебейт элем. Анан самса жасаган жерге коңшу болуп калдым бир убакта. Мен западныйда зданиябызды ремонтко даярдап жүргөндө, ошол жерде усталар менен бригадир болуп, снабженец болуп иштеп жүрдүм. Өзүм дагы майда иштерди жасап, уборка, суборка, нерселерди, майда иштерди оңдош керек, ошолорду жасап жүрдүм. Ошондо самса жей баштадым. Жей баштагандан кийин самсаны ушунчалык жакшы көрүп калдым. Адат болуп калды мен үчүн самса жеш. Бирок бир убакта таштадым, экөөнү тең, пивону да таштадым, самсаны да таштадым. Вино ичүү, пиво ичүү да бул ушундай эле нерсе экен, Булар адаттар. Кийин адаттар бизди башкара баштайт экен, Адат болуп калгандан кийин ойлонбостон ошол жака бара баштайбыз. Ойлонбостон самсаганага барабыз. Ойлонбостон бир жерде отуруп бир нерсе болгондо пиво заказ кыла баштайбыз. Ичемби, ичпейм деген суроо болбойт. Может ичпей эле койсомбу деген да суроо болбойт, Автоматтык түрдө кыла баштайбыз. Оюн ойноо да ошондой. Оюн ойноого кирип кетиш оңой, билесиз аны, Башында түшүнүп алгыча ошол интерфейске көнүш кыйын болот. Түшүнүп алгыча кнопкалардан адашасыз, өзгөчө тез ойной турган оюн болсо. Анан кийин барып көнүп аласыз дагы. Автоматтык түрдө бош убакыт пайда болору менен дароо же эч ким жок жерде дароо ойун ойной баштайбыз.
Социалдык тармакка кирүү ошол дагы, телевизор көрүү да ошондой эле кечкурундар. Эми жакшы адаттар бул чуркоо. Чуркоо башында бизди кыйнайт. Күн болгондон кийин күндө эртемен же күндө кечкурун чуркагыбыз келе баштайт. Мен эсимде, мен бир убакта чуркоого туруп, фигурамды сонун өзгөрткөм, боюм өскөн, көкүрөктөр чыгып, спортсмен болуп калгам да. Спортивный фигура ошондо пайда болгон. Салаттарды жөө, туура тамактануу, бул дагы адаттар, жакшы адаттар. Булар пайда болгучу өзүбүздү мажбур кылып жасашыбыз керек болот. Китеп окууда ошондой, бирок көнүп алгандан кийин бош замат пайда болдубу, бошоп калдыкпы, дароо ошол нерселерди жасай баштайбыз. Же болбосо курсак ачтуу, дароо салат жасап, салат жей баштайбыз. Мотивация бизге убактылуу түрткү берет экен. Мотивациянын жардамы менен биз жасай баштайт экенбиз. Бирок алгачкы кыйынчылыктар, проблемалар, тоскоолдуктар пайда болгондо жасагыбыз келбей калат, мотивациябыз түшүп кетет. Ошол мезгилде эркти колдонуп жасаш керек экен. Адат болуп калгыча тынбай эркти колдонуп, тынбай өзүбүздү мажбурлап жасай беришибиз керек экен. Анан акырдык менен бизде мотивация өсө баштайт экен. Адат боло баштагандан кийин. 21 күн бою, бирок адат жөндөн-жөн дароо пайда болбойт. Аны биз 2 жума, 3 жума, 4 жума бою жасаш керек экен. Иштин кыйындыгына карата. Разгон алгыча чыдап койсоңуз, разгон алып алгандан кийин сизди эч ким токтото албай калат, сиз кылгыңыз келе баштайт. Баштап алгандан кийин оңой жасай баштайсыз. Ошондой эле мына сиз күчтүү мотивация алып, убактылуу түрткү бергенде эркти колдонуп жасадыңыз, анан адаттар пайда болот. Адаттар пайда болгондон кийин мына өзүңүздү жеңил башкара баштайсыз. Анан күндө кылыр, акыры натыйжа пайда боло баштайт. Айталы 2 ай бою сиз өзүңүздү мажбурлап жасайсыз. Анан 2 айдан көнүп калгандан кийин сизде мына 3-4 айда уже натыйжалар пайда боло баштайт. Анан кийин натыйжалар пайда болгонун көрүп дагы жасай бересиз, дагы чоң натыйжа пайда болот. Ушу натыйжа пайда болгон үчүн сизде мотивация пайда болот. Күчөтөт, сизде ишеним пайда болот. Анан ушу 2-3 ай иште, 3-4 ай жакшылап иштей берсеңиз, өзүңүзгө ишенип дагы натыйжа болдугу кичине болсо дагы деп, биринчи ай алгачкы 2000 3 же 4-5 миңди таба баштадым деп, же 10 миңди таба баштадым деп кыла бересиз, эрте колдонуп жасап, адаттар пайда боло баштайт, дагы жаңы адаттар, анан акыр аягы сиз 30-40 миң же 50 миңге чыга баштаган болосуз. Дал ушинтип ийгилик жаралат экен. Мына ийгилик ушинтип жаралат экен. Ал жөн эле видеолорду көрүп коюп, анан жөн эле проблема жок эле, кыйынчылык жок эле, өзүңүз нарактан күчтүү болуп эле жеңип эле анан кийин ийгиликке жете албайт экенсиз. Көбүнчө күчтүү мотивация алат экенсиз, билим алат экенсиз. Аны ошол эркти колдонуп ошол билимдерди колдонот экенсиз. Колдонуп отуруп сизде адаттар пайда болот экен. Анан кийин адаттар пайда болгончо сиз күндө жасап отуруп, анан кийин натыйжа пайда болот экен. Анан кийин сизде натыйжа болгончо сизде ишеним пайда болуп, дагы да мотивацияңыз күчөйт экен. Разгон алгыча, натыйжа болгуча убакыт керек болот. Ошол мезгилде чыдап иштеп коюшуңуз керек болот. Ошол мезгилде чыдап таштабашыңыз керек болот.